بسم الله الرحمن الرحيم. في العالم الإسلامي اليوم ما عدا هذه البلاد Бүгүнкү күндө Саудиядан башка бүткүл ислам дүйнөсүндө ар кандай кабырлардын үстүндө курулган ширк мазарлары бар экени маалым. Ал нерсени биз угуп келебиз. Жана баргандар болсо өз көзүңөр менен көрсөңөр керек. الدين عندهم هو الشرك. الدين عندهم هو الشرك. Алар үчүн дин бул Аллахка ширк кошуу. Арбактарга сыйынуу жана кабырлардан жардам суроо болуп калган. Эгер алардын арасында кимдир бирөө алар сыйынгандай сыйынбаса, ал мусулман болуп саналбайт. Себеби алардын ишеними боюнча арбактарга урмат суй көрсөтпөй жатат деп ишенишет. البلاد يعمل التوحيد مع الأسف. إنما يدعون الناس إلى الأخلاق. Тилекке каршы ал мамлекеттерде көпчүлүк динге чакыруучулар таухидке өтө жеңил карайт. Алар мусулмандарды жалпысынан жакшы кылып мүнөзгө, адептүүлүккө, сойкулуктан алыс болууга, ичимдиктерди таштоого чакырып келишет. Туура, жогорудагы амалдар чоң күнөөлөр экени шексиз. Эми карап көрүңүз. Эгерде адамдардын баары зынадан алыс болуп, ичимдик сүткорлукту таштап, бирок ошол эле учурда кабырларга сыйынган таштабаса, анда алардын башка кылган ибадаттары кабыл болбойт. Акыйкатта алар чоң күнөөлөрдү таштаган болуп эсептелбейт. Качан гана Аллахка ширк кошуусун таштамайт. ما دام أنه لا ينكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبرأ من المشركين Жадагаса эгер мусулман ширкти жек көрүп, ширк кылган адамдардан алыстамайынча, жана таухидти сүйүп ага чакырмайынча, ал ошол ширк кылган адамдардын катарында кала берет. Ошол себептен Аллах элчисине айтат: "Айт, ушул менин жолум. Мен адамдарды Аллахка эч нерсени ширк кылбай сыйынууга чакырамын. Мен жана мени ээрчигендер анык далилдин үстүндөбүз. Аллах мушриктер сыпаттаган кемчиликтүү сыпаттардан аруу таза, жана мен мушриктерден эмесмин." لا بد أن يتبرأ من المشركين ولا ينفعه أن يسكت Бир Аллага сыйынган мусулман мушриктерден алыстоосу зарыл. Качан гана анын жеринде мазарлар курулуп, кабырларды Каабага теңеп айлангандар көбөйүп, ширк таркап баштаган кезде мусулманга унчукпастан тым болуусу жарашпайт. Себеби бул оору, ширк, ислам үммөтүнүн денесин чиритет. جسم الأمة ويقول لا ادعوا الناس إلى حسن السيرة والسلوك Кээ бир адамдар айтышат: "Жок, адамдарды жакшы кылып мүнөзгө, ичимдикти, сойкулукту таштоого чакыруу керек." Биз аларга мындай деп жооп беребиз: "Аталган күнөөлөр таштоо эмне пайда берет? Эгер исламдын негизи таухид жок болгон болсо." ألست أول شيء تهتم بالأساس والقواعد من أجل أن تقيم البناء الصحيح. Сен үй салаардын алдында анын пайдабалына кылдаттык менен көңүл бурууң абзел эмес. А эгер пайдабалына көңүл бурбастан дубалдарын канча кооздоп көтөрбөгүн, ал курулуш урайт. Сага жана ал курулуштун ичинде кирген адамдарга коркунуч туулат. عرضة للسقوط ويكون خطرا عليك وعلى من دخل هذا المبنى. كذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة Ошол сыяктуу эле бул дин. وأساس صحيح Эгерде дин туура ишенимде Алланын таухидине курулбаса, анда ал эч бир пайда алып келбейт. Пайдасыздыгынын себеби ал дин бош, туура эмес негиздин үстүндө курулган. لأنه دين لم يبنى على أساس ولم يبنى على قاعدة.